Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мендеги IQ программасына кош келиңиздер. Бүгүн бизге Кайыргүл Жуманова, Сабира Күмүшалиева атындагы жана Даркүл Күйүкова атындагы сыйлыктын ээси, Ош улуттук драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын ээси, актер Солтобай Кулбаев агай келип отурат. Кош келиңиздер. Анда сиздерге алгачкы эле суроо менен көрсөтүүбүздү баштайлы. Мендеги IQ программасынын биринчи бөлүмү мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө катышуучуларга мектеп программасынан 10 суроо берилет. Кайсыл катышуучу суроолорго туура эмес жооп берсе, анда ал өзү жөнүндө кызыктуу факт айтып берет. Алгачкы сурообуз бул мектеп программасына. Демек сиздерди мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болсо дагы балалыкка бир көз ирме менен балалык тарапка барып келесиздер. Анда биринчи суроону баштайлы. Чалкуйрук кимдин аты? Төштүк. Жооп туура. Кийинки Токтогул тасмасындагы Токтогулдун ролун ким жараткан? Токтогулдун жаш кезинде Шейки Байтөбөт ойногон, анан Калга Акматов. Жаңы версиясы. Алар жаңы версиясы. Эски мурукку Дооронбек Садырбаев. Жооп туура. Аккан кимдин досу? Аккан. Дастан боюнча? Дастан боюнча Курманбектин досу. Жооп туура. Курманбек Батырдын. Исхак Разаков кайсыл жерде туулган? Исхак Разаков Нокат жергесинде. Ошон үчүн быйыл Баткенде ошо Разаков шаары деп коюлду го. Демек Баткендин Лейлек айылында туулган, Жооп туура. Кийинки суроо. Ак кеме, Эрте келген турналар, Снайпер, мына ушул тасмалардын режиссеру ким? Болот Шамшиев. Жооп туура. Сиздерге суроо. Ушул актер тармагында аркалап иштеп келатасыздар. Адистүүлүгүңүздөр өзүңүздөргө жагабы жана ушул тармакта иштегениңиздерге канча жыл болду? Мен айта кетсем, мен бул кесипти өзү бала кезден эңсечүмүн. Жана жаштын тилегин берет дегендей, бала кезимден ушу кесипти эңсеп, буюрса Алла Таала тилегимди берип, мен кичинекей кезимде ошо 76-жылдары Кайыргүл Сартбаева эжеге дүңгүрөп аты чыгып турган убак экен. Анан атам ошонун атына койгон экен, Кайыргүл эжебиздин опера ырчысы. Ошо Кайыргүлдөй чыгармачыл инсан болсо экен депчи. Анан мен туулуп калып, атыма Кайыргүл коюп, анан чыгармачылыкка жакын болуп төрөлүпмүн өзүм дагы. Ошентип өзүм көксөгөн максатыма жеттим. Мына мектепти бүткөнүмө 30 жыл болду. Азыр ошол жылдардан бери ушул кесипти аркалап келе жатам, окуну бүткөндөн бери. Мен дагы ошол Кайыргүл айткандай эле кичине кезимден 2 классымдан 2 класска чейин мугалим болом деп эңсечүмүн. Яны 2 класстан кийин ошол баягы индейстердин Гойкомиттиштин ойногон Апачи, анан Чинганчук Большой Змей деген баягы эмелерди көргөн, киноло тасмаларды көргөндөн кийин анан өзүм ушундай актер болсом деп эңсеп калдым. Анан ошондон баштап өзүм менин ошол актер болгонго, актерлук кесипке кызыгуум ошол 2 классыман башталды да. Ошондо театрлар, спектакль койгону барганда, кинолор барганда ошо тынбай акчам жок болуп калса дагы качып барып эшиктин астында көргөнгө ушуна ынтызар элем да. Башка кесипте кандайча жашайт элем ушуну элестете албайм да. Ошон үчүн мен ушул кесибиме өзүм аябай кызыгам. Мунсуз жашоо жок, театрсыз жашоо жок да. Ошон үчүн ар дайым театр деп жүрөм. Сиздер ушул бир топ жылдан бери чыгармачылык чөйрөдө жүрөсүздөр. Демек ушул аткара албаган оор бир эпизод же болбосо каарман ким болгон эсиңиздерде барбы? Жана ошондой эле алгачкы ушул чыгармачылыкка аттанганда кимдин образын жараткансыздар?
Мен биринчи ушул театрдын босогосун аттаганда мен ушу Чыңгыз Айтматовдун Кош бол Гүлсара чыгармасындагы Бүбүжандын образына дебют болгон. Ошол биринчи ойногом. Андан кийин жана айтып атпайсызбы, кимдин чыгармасын мындай ойной албай кыйналгансыз депчи. Албетте чыгармачыл адамда болот, изденүү болот, кээде ролду жаратыш бул өтө татаал нерсе. Ал үчүн көп издениш керек, эмгек кылыш керек. Мен бул бизге Литвиядан келген режиссер келген, Агнюс дегенчи. Ошондо мен ойногом Алина Павловнанын образын. Бул жерде аялдын 50-60 жаштагы аялдын, оорукчан аялдын, рак оорусунда кабылган аялдын образын жараткан. Бул өтө мен үчүн психологически оор болгон, ушунчалык кандай образда чыгарам депчи. Бул чоң сахнада эмес, кичинекей аудиторияда ойногонбуз. Ал нерсенчи биз ошондой нерсе бизде келе элек. Биз ошондо биринчи жолу ошондой немеде ойногонбуз, кичинекей сахнадачы. Ошондогу образдын бир кыйналгам, анткени Литовстун ою бизге түшүнүксүз болду. Биз ага оюбузду түшүндүрө албай, орто жолдо кичине бири-бирибиздин ой жүгүртүүбүздү келишпей ошентип, бирок өтө жогорку деңгээлде чыккан. Ошол башка образдарга караганда ошол ролум өтө жогорку деңгээлде чыкты. Ошондой кыйынчылыктар болот, кыйынчылыксыз иш болбойт. Студияда окуп жүргөндө өзүм биринчи курс элем. Анан кийин экинчи курстар менен Курманбек спектаклинде Дөлөн хандын ролун жаратканда Айганыштын атасын. Анан кийин баягы улам калмактар келип, кызыңы бер деп улам коркутуп кете беришет бул Дөлөн ханды. Ошондо кыйналгам. Себеби баягы бергизи келбей, эме кылбай, акыры эл үчүн ушундай эме кылып, сен кызым барасың деп уйлап, ушундай кыйынчылык менен айтканы менде эме анчалык ойной турган эме жок эле, тажрыйба жок эле да. Жаңы биринчи курста катуу изденгем да, катуу изденип, анан кийин ошондо баягы эменин образын чалаучук чыгарган. Ошондо Болбек Ибраев айтканда, сен чыгара алат экенсиң, сен аракетиң күчтүү экен. Сен только аракет кылсаң, мына өзү негизи талантты 1% талант берет, 99% изденүү. Сен изденгениң аябай жакшы экен, кичине эмеси бар. Кээ бир баягы студенттерге караганда сен мына экинчи курстун студенттерине караганда сен мыс ойнотуң деп мен мактагам да. Ошондон кийин дедейип, мен деле ойносом болот экен деп калгам да. Өтө оор спектакль, ушул Наристеге арналган Хризантема деген спектакль болгондо. Ушундай баягы ошол баланын апасы менен аялына тартайын десе, аялын сүйөт. Анан кийин апасынын ортосунда булар билбей келин менен кайнене экөө урушпайт. Жөн эле келин таарынып кетип калат, кайнене болсо ошол баласын кыя албайт, баласына катуу айта албайт, же ошол эме ортодо чайналып жүрүп, баласы ортодо чайналып эме болуп калат да. Тыгылагысы өтө татаал спектакль болду. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Адамдын кайсыл органы 80 градус ысыкта чыдайт? Тил? Жооп туура. Кийинки, жарык бөлмөдө эмнени көрүүгө болбойт? Жарык эмеде? Бөлмөдө. Караңгыда. Туура. Караңгыда көрүүгө болбойт. Аны жерден көтөрүү оңой, ыргытуу кыйын. Аны жерден көтөрүү оңой, көтөрүү кыйын. Ыргытуу кыйын. Бир. Жок. Жана. Көтөрүш оңой, анан ыргытыш кыйын да. Дагы башка бир варианттарын ойлоп көрүңүздөрчү. Көтөрүү оңой. Аны көтөрүү оңой. Ыргытуу кыйын. Ыргытуу кыйын дейт. Анда көтөрсөң ыргытканда. Öyle суроо болуш керек. Тапкандан кийин деппи? Ошо да. Мамык дешет экен. Баягы пахта сыяктуу мамык.
жерден көтөрүү оңой, ыргытуу кыйын депчи. Момук. Ал эме мында көтөрө бересиң, ыргыткан да кичине эле эме болуп калат да. Алыс кетпейт, туура, момук. Демек, бул суроонун жообун сиздерден чыгармачылык боюнча күтөлү. Мен айткан кисерикистеги баягы толубайсынчын айтпадым беле, ошодон үзүндү айтып берейин. Бул чындык, бир болгон иш алда качан. Эл түгөл азай элек Чыңгыз хандан, Алтайдан алай четин тегиз кымтып, ал кезде Азиз падыша хандык кылган. Азиз хан жер көтөргүс күчкө толгон, кол курап эчем миң сан оңдон солдон, Кытайдан доо алам деп кыргыз үчүн чабуулга аттанууга ой ойлогон. Ой ойлоп, чексиз ойго көңүл тынбай, ааламдын кучагына батпай сыйбай, сайратып салтанаттуу ырчыларын калкына жар чакырткан мына мындай. Көл кечип, ашып жол жүрүүгө, кабыландай кайра тартпай жол сүрүүгө, сынчылар сындан тайбай тулпар тапсын, намыска, кан сапарга мен мүнүүгө. Урмат чоң, тунук туяк тулпар тапса, сынчылык сынга толгумушундай да, шарт ушул, эки көзүн оюп алам, эгерде бир жеринен жазып калса. Уккан соң, бул жардыкты албандубан, калдайган көз алдына кара туман, аптыгып Азиз хандын амиринен, сынчылар башын чайкап көзүн жумган. Кийинки суроого өтөлү. Кереги барда аны ыргытышат, кереги жокту аны көтөрүшөт. Кереги барда аны ыргытышат, кереги жокта аны көтөрүшөт. Топта. Жок. Кереги барда аны көтөрүшөт, Ыргытышат. Кереги барда аны ыргытышат. Салат экен. Кереги жокто көтөрүшөт. Бул мындай жыгачтан жасалган буюм тайымга кирип кетиши мүмкүн. Көбүнчө деңиздерде колдонушат. Жана кайык, калагы. Туура. Кийинки, адам анын иштегенин каалайт, бирок иштеген убакта анын иштегенин каалабайт. Адам анын иштегенин каалайт, бирок иштегенде ачуусу келип, иштегенин каалабайт. Иштегенин каалабайбы? Ооба. Орус тилинде айтканда будильник сааттын шыңгырагы. Ушундай да. Демек, сизден чыгармачылык жооп болсун. Эми баягы жакшылыктарда көп жүрөбүз. Дайымачы ошого бир куплет ырдап берсем, Таттуулум татынакай колукту, талайына бир периште жолукту. Ак батаңды ороп коюп ичине, келиниме тандап бергем, аппак чайы жолукту. Кийинки сурообуз чийки боюнча жебейт, бирок бышыргандан кийин аны ыргытышат. Чийки боюнча жебейт, бирок бышырганда аны жебейт дейт. Колдонуп жүрөбүзбү дайыма? Ар дайым тамак ашка колдонулат. Өзгөчө сиз билсеңиз керек. Чийки боюнча жебейт. Лавровый лист. Ал сууга кайнатылат, бышпайт да, ыргытып беребиз. Жок, туура, лавр жалбырагы. Биз 3-чү этапты баштаганга чейин, бул дүйнө таануу, сиздерге суроо. Мектеп кураңыздарда жана ошондой эле чыгармачылык чөйрөдө кандайдыр бир кызыктуу көрүнүштөр болгон, кызыктуу фактыларчы? Ушул боюнча бир аз азыноолак кеп уласак. Музыка сабагына, физкультура, кол эмгек, математика тармагына кичине жөндөм бар болчу. Чыгармачылыкта ушул сахнада, спектакльде же кандайдыр бир тасмалардын үзүндүсүндө элге коюп жатканда кызыктуу бир көрүнүштөр болгонбу? Ар бир чыгармачыл адамда болот. Бул бизде ар бир, мисалы, бир чыгарманы койгондо, аны сиңиш үчүн 1 айдан 3 айга чейин отурабыз. Анткени ошол элге ошол нерсени кандай десем,
ошол окуяны чагылдырыш үчүн биз ошол бир чыгарманы 3 айга чейин даярданабыз, талкуу кылабыз чыгарманы, сиңиребиз өзүбүзгө, жаттайбыз дегендей. Анан ошол учурда кээде чыгарма сиңбей калган учурда тексттерди калып кеткен күндөр болот, унутуп калган күндөр болот. Бул жеке эле театрда эмес, кино тармагында да ошондой болот. Айттым го, ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар, кыйынчылыксыз иш болбойт. Мен мектеп бурагында ушундай бир кызыктуу нерселер көп болчу эле өзү негизи. Азыр мындай истей албай атам да. Өзү негизи бул мен ошол мектепти бүтүп Бишкекке окууга тапшырып анан кийин айылга келатпаймын. Айылга келатсам анан эмеден центрден эмеге жетиш керек да, үйгө жетиш керек. 12 километр узак. Анан кийин чөнтөгүмдө акча калбаган. 5 тиын, 10 тиын эле акчам калган да. Жол кире калбай калды. Анан эмне кылсам? Анан грузовой машинеге сүйлөшүп шопурга шопураке мени айылга чейин ала барыңчы депчи. Анан кийин каерден түшөсүң деп, ошо кыргыз үйдөн түшөм. Анан түшкөндөн кийин акча бериш керек да. Анан да кетип атам, жанында бир шерик бала бар. Ал бала ушул наркы айланып кеткен, кийинки айда. Анан кийин мен азырынып түшүп кете берейин, шопурга бере турган акчам жок деп. Баягы машина катып кетип атат да. Мен баягы эмесин кармадым дагы, бутуmu түшөдүм. Түшкөн мен машина каты кетип атканда мен мүтө эле түшүп калам деп ойлогом да. Бутуму түшүрсөм эле жанагы асфальтта такам, буту эмес туфулем түтүн чыгып кетип атат да. Бутуму коюп, эч колуму кое бере албайм деп жүгүрүп кетип атам. Бир убакта эле мындай жылып туруп, машинаны каптап эле келгенде кое бердим да колумчу. Машина менен тең жарышып кетип атам. Мен бутум ушунчалык тез кыйып, өзүмдү кармай албай жүгүрүп кетип атам. Bir vakti çaldım yığıldığında bayağı Uspede çıkıyorduk da çaldım yığılıp var öyle. 2-3 yol ala saldım, toğlanıp kettim de. Turakalsam öyle bayağı bana uğurda çıkamayınca kalktım da bile öyle oldu. Ben Tura'ya işte kalmayınca beymen alıp koydum da kaçı. Karasam bana koyun beni şimdi tutulup kettim. Hiç falan kalmadım. Aldım tutulup Anda şöyle klastaşlarıma açsam, sen makineden ötüp durumdasın da gülüş etti. Anam giyin, kısılgan boyunca geç kirgetçe yugorun arasında oturdum da anan geçinde varıp hiç kimge görünmüyor. Terezden girip burada giyimlerimi giyip almadan apamdarga çıkkam da geldim depçi. Ошол эсимден чыкпайт. Бексултан Жакиевдин эме деген Камбаркан деген спектакль бар эди. Ошол спектакльде мен балдырканды ойнойм да. Анам массовкада балдар турат. Кана эмесе согушка аттандык, кеттик десем. Тигилер, "Жок, согушка барбайбыз, тигиндей мындай" деп массовка кыйгырышат да. Мындай кылып, андай сөз жок өзү негизи. Аларды сөгүп туруп, "Итекесиңер" десем эле Tigiler pıkıldadım жатып kalışat da. Anday ses yok. Rejissörge görünmey turup, "Tekesine dapma." Tigiler pıkıldap, "Tokta salma." Rejissör Ruşat'tan, "Ne pıkıldap gülüp otasыңар" dese. Çiğ meni ayta alışmaz. Solta ayakka güldürüp otat da aytışmaydı da. Angliyanın Akça Birdegi. Бұл дүйнө таануу. Dünyo tanığı. Жок. Билбейт экенмин. Жоқ, меники немистердики маркада. Гидамыкта. Утулуп эле кете берет окшойбуз. Гидамыкты Ойлонуп көрүңүздөр. Жакшылап ойлонуңуздарчы, убакыт берейин. Эстен чыгып кетти. Франк. Франк, а? Япониянын борбор шаары. Токио. Токио. Туура. Даллас кайсыл мамлекетке таандык? Amerika'nın Amerika'dagı Dallas ştatı var. Dallas'tan ştat.
Даллас албетте Америкага тиешелүү. Америка Кошмо Штатындагы Техас штатында жайгашкан. Кийинки дүйнөдө канча материк бар? 6 материк бар. Франциянын акча бирдиги эмне деп аталат? Франциянын акча бирдиги. Франк. Туура. Мурда коногубуз төмөнгөдөй суроо сиздерге сунуштаган. Бүгүн учурда азыр биз көп айта турган, көп кайталануучу бир сөз бар. Ал эмне? Бул суроо сөзү, анткени биз могул Суроо жооп. Биз жооп берип жатабыз, сиз суроо берип жатасыз. Демек, Ушул көп кайталанат дейсиз. Ушул нерсе көп кайталанат. суроо берүүлөр. Суроо берип, анан биз жооп алып атабыз. Сизге жооп берип атабыз. Сиз кабыл алып атасыз. Коногубуздун бул суроодогу жообу дагы бир коноктун суроосу бар. Бул саат боюнча саат жебеси 12ден такыр жылбайт. 12ден жылбайт. Ооба. 12де тура береби. Ооба. Жок. Бул кайсы саат болушу мүмкүн деген? Бул иштебеген саат. Жок, туура. Иштебеген саат жылбайт. Жылбайт. 12ден жылбайт да. Турган жеринде тура берет. Жооп туура. Албетте биздин конокторубуздун суроолоруна мыкты жооп бердиңиздер. Анда сиздер дагы көрсөтүүбүздүн адаттагыдай эле кийинки келүүчү конокторуна ар бириңиздер бирден суроо берип кетиңиздер. Аларда сиздер сыяктуу ойлонуп, кийинки көрсөтүүдө сиздердин сурооңуздарга жооп беришет. Суроо бериңиз. Дүйнөдө эң уктаган жаныбар кайсы? Мен суроо берсем, өзү бүкүрү куйругунда калы бар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Ош улуттук драма театрынын актер актрисалары Сабира Кумишалиева жана Даркүл Күйүкова атындагы сыйлыктын ээси Кайыргүл Жуманова жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын ээси Солтубай Кулбаев агай болдуңуздар. Сиздерге эфир аяктар алдында эркин микрофон берейин. Ушул театрда иштеп жатасыздар. Демек, бүгүнкү күндө сиздердин чыгармачылыктагы өзгөчөлүктөрүңүздөр жана бүгүнкү биздин көрсөтүү боюнча ой пикириңиздер. Көрүүчүлөргө айта кетер элем, мынакей Кудай буйруса биз ушул эл менен элдерге спектакльдерди тартуулап, жакшы өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, элдер менен көрүүчүлөр менен жолугушуп жатабыз. Мынакей Кудай буйруса 24-күндө ошол ушул спектакльден үзүндүлөр, концерт коюп көрүүчүлөр чакырабыз. 24-ноябрда ошол театрыбыздын туулган күнү 24-ноябрда ачылган театр. Ошого чакырып кетер элек көрүүчүлөрүбүздү. Анан кийин ошол маданият кызматкерлерине дагы айтарым, тынччылык, аманчылык болсун. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен да айтарым, ошол 24-ноябрь күнү театр сүйүүчүлөрүнө, театр көрүүчүлөрүнө биз сиздерди театрда күтөбүз. Келиңиздер, келип биздин сахнада моралдык жактан эс алып кетиңиздер деп айтмакчымын. Анан ошондой эле элибизде тынчтык болсун, дайыма жакшылыктар болсун. Ошол жакшы күндөрү жолугушуп жүрөлү сиздер менен. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин балалык кезде эстеттиңиздер. Дайыма бизге көпүрө болуп туруңуздар. Рахмат сиздерге. Аз убакыттын ичинде атайын убакыт бөлүп биздин көрсөтүүбүзгө келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.